Где логика? Клавиша бойынша? Ё-моё! Деймір ал, пианист болса керек. Сұрекілеген дейді. Ким бұл? Леген? Ошол неме шрифтте П кылып жазам го. Акыркы буквасын отчество кылып жазсамчы, ушундай X кылып кое берет да. Мындай анан үстүнөн мындай ий бар да. Уверен билет. Бул же болбосо бир дос бала бар, Айгыр деген. Аты айғырбы? Ооба. Қант өткөзбейді ма аны? Айғыр бар. Бар екен. Ай, красавчик, жаныңдан сенин жонуңдан. Қайсы жылы? Өлкөсү 12-ден кылып көрөйүнчү дейт. Хажы деген бар екен. Хажы? Ай, гой. О, хажы деген Менде да бір хажы бар. А? Отырса керекче кетип калды. Көзүң ачып тура бер. 3-кө чейин санайын, а? 1, 2, 3, 4, 5. Татпайсың? А, дагы озго. Пешинеге Дагы озго дейт. Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде сөз бар программасы. Бүгүн бизде конокто Сыймык Керезбеков. Керезбеков. Кантасың? Тынчсыңбы? Шүгүр. Иштер кандай? Кудайга шүгүр. Не болду? Ифтен баштайлычы. Сразу Калбеке бар го, универсалда. Балдар менен турса учурашат да. Ассалам алейкум. Үй жагы кандай? Иштер жакшыбы дейт. Балдар менен. Мага келет. Ассалам алейкум. Иштер кандай дейт. Сен менен учурашканда өзү ошентип учурашып. Ошондой болуп калды. Иф не болду атты. Ооба. Мурун Инстаграмдан жазат эле да. Тамаша боюнча жазат эле, Вашингтон боюнча, той боюнча жазышат эле. Азыр только гиф боюнча жазат да. А сен страничкаң деле ошондой болуп калды да. Гифке кайташып эле калып турду. Ошондон кийин гифтешип кеттик да. Баягы элдердин страничкасына кирсең, мисалы үчүн, тамада, юморист, тамаша лигасынын резиденти, көңүлдүү жигиттердин оюнчусу, ошого окшоп, сен пустой турат да. Скромность. Скромность эмес, бул жерде баягы гиф үчүн дегендей да. Жок, анда жазып коймокмун да мен деле. Ошентип эле жазып койсоң болчу да экен өзү. Мен неме идея болгон. Машина бар го? Гифшик деп да. Жок. Номер бар го? Баягы 06 KG. Анан бул жана 001 гиф деген номер алып алайын деген. GIV. Идея кимдики дебейсизби? Кимдики? Эмил Токтошевдука. Ал номерге өтө мындай кылдаттык мамиле жасайт да. Ооба да. Неме 202 Йома. 202 Йома. Ушу гифти ала албайсыңбы? Мен тааныштарым бар, эсиш арзаныраак кылып алып берем деди. Анан? Ниет бар. Эми. Ооба. Сен гиф номер алгычаңды гифтен бүтүп калат окшойт го дейм. Зато ностальгия калат. Чын эле эмне болду? Өзү гиф барган сайын гиф өткөзгөн адамдар азайып кетти абы же ойногон адамдар азайып кетти? Ойногон адамдар мурда ачыгын айтып коюш керек бул жерде. Кайсы камерага карап сүйлөймүн? Не болсо? Бир күндө 100 миң өткөрүп жүргөн адамдар уже 10 миң да өткөрө албай калышты. Эл тажады. Эл гиф көрбөй, ойнобой калды. Себеп акчасы көйдү. Жок, акчасы көйгөн эмес, кечке эле жеңиле берсечи адамда бана желание да кетет да. Ой, лучше иштейинчи, ошол машинаны менет кылып эле алайынчы дегенде ой келдиби, может быть, адамдарга. Анан канча жыл болду гиф өткөзүп атканыңа? Мартта 1 жыл болот да. 1 жылда канча результат болду? Канча машина ойноттуңарбы же акчабы? Так. Акча көп. Канча? Миллион? Жок, миллионго жетпедик. Бул акча 300 миң тегереги го. Бул жөл акчасы. Акчасы наличка. iPhone-чу. iPhone ойнотот. iPhone'дор көп. Ар бир конкурска 25-30дан коюлган да. Где-то бир 200-300 iPhone бар да. 200-300 iPhone. Минимум. Машина? 11. 11 машина. Жигулиден баштап Камрисине чейин ойноттук да. Түзүк. Азыр рекорд ата Кыргызстанда.
Бизче эле эч кимге ойноткон эмеспи? Жок, кээ биркилер бар да, киф ойноткондор, бир оюнда эле 10 машина коюп койгондор. Эми ал билбейм кандай болот алар. Просто эл ишенди бизге. Себеби биз отчет менен кылып аттык да. Таза ойнотуп аттык. Отчеттун жеңүүчү болуп, эгер башка жактан болуп калса, ал машинаны сатабыз, акчасын салып беребиз. А Кыргызстанда болот турган болсо жеткирип беребиз. Баткенге жеткирип бердик, Бишкекке жеткирип бердик, Каракулжага жеткирип бердик. Алайдан да окшойт, адашпасамчы. Аяка да жеткиз. Уже адашып да калдым да. Көптүгүнөн. 10 мына азыр айтасың, уже 10дон ашык машина өткөздүк, бирок эл барган сайын пассивный боло баштады. Мурункудай актив жок депчи. Не иш кылайын деп атасың эми мындан кийин? Концерт коебуз, той алып барабыз. Мурдагы жашоого кайтабыз. Биштен башка жашоо, чыгармачылык, кино тартабыз деген. Негизи эле ошо кино жанрына кызыгып жүрөм. Бир кино. Чын эле киного катыштыңар. Ооба. Акыркы сүйүү. Көрүп койгула дешти. Соны кино. Негизи киного алгачкы роль болду ошо башкы каарман? Жок, негизи алып караганда кинотеатрга чыккан биринчи кином болду. Бирок экинчи работам менин. Мурда Эрен деген кино тартканбыз. Анча-мынчалар билгендер деле болот болуш керек. Рахман Разыков маркум агайыбыздын сценарийси. Өзү продюсерлик болгон. Анан биз аны карантинден кийин тарткан болуп алып, анан неме болуп калды. Жакшы кетпей калды. Жок, бүтпөй калдык. Бүтпөй калды. Ооба, биз өзгөндө Салам алейк деген айыл бар, Мырзаке деген. Ошол жакта тартып атканда 1 ай болду, уже жарымынан өтүп калганда бул жакта продюсерлер пандемия болуп, бизнестер токтоп калды. Плюс бизде айыл өкмөт куй баштады, айылдан кетти. Себеби бизге съемочный командага айылдан шаарга барып келип турат эле да, ош красный точка болуп калды ошол мезгилде. Жабылды баары. Актерлор шаарга барат, техника бир нерсени алып келет, продукта келет бизге. Силер шаардан келген сайын бизге вирус алып келип атасыңар деп айыл өкмөт кууду да. Акыры. Ошол боюнча калып кетти. Не болду? Улатпадыңарбы кийин? Кийин улайбыз деп, жазында улайбыз деп атып, ошол Рахман агайыбыз кайтыш болуп кетти бул. Ошол менен калып кетти. Буйрукса мына жазында улайбыз деп атышат продюсерлер. Азыркы киночу? Азыркы кино бул анчалык чоң. Жакында эле чыкты, э? Ооба, жакында эле чыкты. Бирок анда эле 1 жыл тартып койдум. Мен банда кино бир иш баштаганга акча керек дешет го. Ошолорго айтарым, акчасыз эле кино тартса болот экен. 1 сом анда акча кетпеди да, эркекче айтайын. 1 сом акча кетпей кантип? Может быть, расходторго кетти, бирок асын крупный неме кетпеди. Орозодо тарттык биринчи. Тамак иш жок. Анда биз эми как актер катары эле чакырылдым. Мен барабыз Орозодо. Бир күндө 2-3 сахнаны тартабыз, кетебиз. Анан мен сарылап өзүм ишим кыла берем, окууга барам, окуудан кийин барып съемка, кечинде барып Орозодо ооз ачабыз. Анан ошол жакта жашоо, контр, тез. Айтып коеюн деме. Контр жакшы эмне? Болду, азыр бизде да контрщиктер бар. Бардыгын өзүм жалгыз отурам. Бека бар ушул жерде, Бека. Жакшы. Программабыздын эң негизги бөлүгүнө келдик. Мен суроолорду берем. Жооп беремби? Сага даярдалган суроолор бар. Сен жооп беришиң кажет эмес. Сен туура жоопту билсең дагы, билбесең дагы ал такыр эсепке алынбайт. Сен телефондогу инсандар жооп бериш керек болот. Сен контактыңдагы адамдар. Сен тааныштарың. Мындайча айтканда. Сен жооп бербейсиң. Мен тааныштарым билбейт де. Телефонун алабыз. Жок, суроолорго байланыштуу карап туруп, балким табабыз. Беремби? Сиз чалып бересизби? Мен издейм телефонун контактын, мен карайм. Ай, бый, өлдү го. Бирок мен контактта бир нерсени айтып коеюн, номер сохранить этпейм. Канча номер бар ушул жерде? Номер көп эле, ал баягы айлаксыздан сохранить этилип калган номерлерде көпчүлүгүчү. Мен негизи бандай 272 номер бар экен. Нормально, 272 номер бар экен. Смело. Милицияга чалып албайлы. 102 чалып сурап койсоң. 102 чалып алып. Биринчи суроо. Заманбап пианинода канча клавиша бар? Мен өзүмбү? Же чалыш керек базыр? Жок, жөн эле суроо бердим мен. Жөн. Ушул суроо менен чалабыз. Билбейм, канча болот өзү? Жок. Ойлонбой эле кой. Табабыз, азыр 1,5 табап. Пианино четкендер жокпу катарыңда адамдар? Не четкендер? Пианино четкендер. Мусфакта окугандар. Вообще жокпу. Анда комуз черткендер связь жок. Муки авиатор дейт. Ал брачка азыр Москвада.
Муки авиация. Ага 2 дейт. Ушундай да. Адахан ака не дейт? Адахан Велосипед? Велосипед? Же велосипед бе? Велосипед. Велосипед. Биздин тилде айтканда. Жок, велосипед болгондо дагы велосипед болот да бул жерде. Ката жазылып калып иши. Велосипед дейт. Короче, мен сохранить этем го. Мындай номерлер пашпай кетип калат да. Ади дордо жигер. Просто мен WhatsApp'танчы фабрикада иштетем го мен. Жаш балдар бар да. Ошолор. Неме көңүл жигиттердин фабрикасы. Көңүл жигиттердин фабрикасы мен башкарам да. Фабрика десең элдин баары неме деп ойлоп калбасын, андай тоок чыгарат окшойт. Тоок фермасы бар окшойт. Алар деле жөжөлөр сыяктуу эле ал балдар делечи. Уже чыгарган жөжөлөрүбүз жогорку лигада ойной башташты. Ошолордун ошондо деле бирок жигер деп сакранить этпесең керек. Жигер эми баягы досторду. Эми Дордойдо иштеген бир жакшы кийим ташыган бирок. Дордой команда бар эле. Ой, 2018-дерде адашпасам Бишкекте сакранить. 2018. 2018 сакранить эле баягы 92-жылдары дейт тургандай айттым. Ой, 2018. Мен Атлет Стомчу. Неме да? Билишим мүмкүнбү? Стоматолог байке билишим мүмкүн, билбейм жок. Точно билбейсиң. Ооба. Так. Билишим мүмкүн. Неме, Илгиз байкеге чалып көрбөйлү? Жунусалиевке. Ошол музыканы кичине жакшы түшүнөт эле да, ошол билет болуш керек. Илгиз Жунусалиев, а? Ооба, 0500 менен анын номерин сохранить эткен эмесмин? Илгиз Восток Гетсчи. Гетс. Бул машинанын немеси окшойт мага. Бул адашпасам былтыры мурдагы жылы бирөө мага Гетс деген машина сатам деген да. Номерин сохранить этип койгон. Ошол бойдон калып кеткен. Демек эмне кылабыз? Илгиз Жунусалиевке чалабызбы? 0500. Анан неме? Эгер жакшылап ойлон, эгер туура эмес таба турган болсо, бизде шарттар бар. Коюн шарттар бар, ошолорду аткарышыңа туура келет. Эгер туура эмес таба алган болсо. Туура таба алган болсо, секин кийинки суроого өтөбүз. Ошон үчүн жакшылап ойлонуп көр, балким. Байке, мен кете бербейм. Жок, кирдиң, отурдуң, микрофон тарттың, уже биздин немедесин. Туткундасын дегенде. Эшекке учкачтым да конца деп койсоңуз. Ошондой. Бизде мурун район, биз эми шаарда чоңойгон балдарбыз да. Районский системада чоңойгон ушундай болот эле да. Круг деген районский система. Кругка кирдиңби, чыкпайсың дейт эле. Ошол райондогу историялардан бирөөнү айта кетпейсиңби? Андай эң кызыктуу история кандай болгон райондогу? Братан, мушташкан учурларбы, же болбосо ошол чоңдордон шүшня үчүн кантак чеккен учурларбы? Мындайлар көп эле болгон. Медеркини айтып берейинби? Медеркини. Жага тарынып калбасын ал. Эгер Мангонун жандагысын айта турган болсоң, аны өткөн айтып берип кетти. Жок, ал Манго кече жакында эле болот атпайбы? Кече жакында эле. Былтыр эле. Мурдагы жылы болду. 2020 болгондо ал. Неме болду? Эң кызыктуу окуясы кайсынысын айтып беришим экен. Короче, райондо братандар болот эле да. Биздин бир поколение. Дагы деле болсо керек. Эми азыр көргөн жерде салам алейкум, мындай жакшы ушундай да. Мурун биз мектепте 6-7 класста жүргөндө ушундай система бар эле. Өзүдө чоңду көрсөк качат элек да, кадимгидей. Алар күрсөтүп, ондо бир нерсе кылып эле жүрө берет эле да, короче. Мындай мектептен чыгып барасак 5 дом бар да, мындай катар. 5-нчи эң аркада турган домдон бай экөө чыгып калды да, эки братанчы. Чыкканда биз бул баштабыз да, байлар бизди көрө электе качып калдык да бул жаккачы. Бул жакка качтык. Анан ал экөө бул жак кетат, биз домдордун бул жагы менен кетебиз да. Эптеп качып жок болуп кетиш керек болду да. Качып кетип атсак, байлар келип туруп биз турган жерге туруп алыштыр да. Аны биз көрбөй калганбыз да. Анан булар кетсе керек деп биз наркудун бул башынан чыгып болуп атпайбызбы? Чыксак калды. Ышкырды го. Деди, берге деди. Качып айла тура берсең да жакшы болчу. Бекерли айланып качып. Ушундай чынлар көп болот эле. Так. Ажыбек дейт. Ажыбек бул да Москвада. Баягы кыргыз күрөш боюнча чемпион бола. Аида Динамит. Бул фабрикадагы кыз. Динамит командасынын капитаны. Босо чалса башкачараак меселе эстеп алдым. Жок, бизде фабрикада айтып атпаймынбы, кыздар, балдары, кыздардын кадам жайдан келген. Айкыс эже нан дейт го. Айкыс эже нан дейт. Тойлорго нан заказ берип турабыз. Дагы бир нан бар. Мукада сөйгөн эже. Аккордеончу бала дейт. Жомарт. Шөл аккордеончу бала. Жок, өткөндө Жомарт бар го, Куманбеков. Гиф өткөрөбүз, ошол экөөбүз кафеден чыгып кетип атсак, бир чоң эле киши келип, "Салам алейкум" дейт. Алейкум ассалам. Жомарт менен учурашып атат да.
Анан кандай жакшы дейт, жакшы дейт. Сен бая биздин тойго аккордеон чалып чыккансың акам дейт. Чоң кишиче жомарт карап турат да, чоң дейт да, чоң өкөтең. Чоң адам сүйлөшүп атса, баа чоң адам бир аз ынайраак болот дейт го. Ишендим да ошондо. Ошондо эми аккордеон чыгала деп сахнада айтып койгом. Актилек ака дейт, Акыл ака кара суу дейт. Акыл ака ким эле? Кара суу таксилер эмес иши жерде тура кара суу. Кара суу опто үй болуш керек. Мен баа Глобуста местада ачкам да. Кандай место? Мындай. Мамзатам десең. Айксы жерден алып бул жагам деп сатам. Мукада сежедемби? Неме болду? Ал товар сатат болуш керек, кара сууда оптовик болуш керек ошо экенчи. Бир жолу келип номерин таштап кеткенмин, мен Глобуста отургам да. Мен ушундай товарлар бар эшикте деп визиткасын таштап кеткен, мен жазып койсом керек эле ошондочу. Алмаз аэропорт телефон дейт. Аэропорт телефон. Неме? Москвадан бизге телефон алып келген ушул бала. Биз Москвадан неме заказ кылганбыз. Ал жактан бир досубуз 15би, 20бы телефон алып, короче, аэропортко келет. Аэропорттон Кыргызстанга ким учат? Ошолорго жолугат, короче, ушул бала попал болуп калды. Неме? Доставка алып берди. Неме, перевозчик. Ушуну кимге чалабыз? Аттокур дейт. Аяшака Мерс Макс. Аяшка Мерс Макс. Макс деген дос болобуздун акасы, Мерс айдайт. Мынча жакшы. Эртең BMW айдап калса, Аяшака BMW Макс болобу. Просто тыштыкка деп жазып элем, Аяшка деп жазып койдум. Жаман кызыктуу экен контакттарым. Контакттарың кызыктуу экен, э? Баястан гитарист дейт. Бека миллиончу. Алда Рай миллион мукасы деп койсоң. Канал жабылып кетпесин азыр. Эме? Алда ошо фабрикада ойногон бала. Бека деген. Миллион деген команда. Команданын аты миллион. Команданын аты миллион. Бул дагы миллиондордон окшойт. Эме этпейлиби? Ошо Жунус Алиевке чалып көрбөйбү? Жунус Алиевке кайра токтолдук, а? Ооба. Илгиз Жунус 500. Ильяс. Илгиз Жунус Алиев, э? Ооба. Чалабыз. Коронкос коебуз. 1 минут убактың бар. Суроо берип жооп алып калыш керек. 1 минут эле, э? Эми алып калса экен, албай калсачы? Албай калса башка адамга чалып беребиз. Алгычакты эсептелбейт, алгандан кийин эсептелет. Алгандан кийин эсептелет, ооба. Бул заманбап дегени кандай? Илгери башкача болгон биздин пианино. Заманбап азыркы пианинодар. Болбой калса эмне болот бул экенбиз? Өз жашынан эрте путуна туруп кеткен байке кандайсыз? Ой, жакшымы? Жакшы, каяктасыз? Эмеде? Кыргызстанда театрда. Концертке даярдык болуп атат да. Эме, Илгиз байке, короче, мен бир эфирдемин да. ТМЖ каналында, анан сизге азыр суроо беришим керек. Громкостьте турабыз, сөгүнбөйсүз, э? Короче, сизге суроо берем. Ошону жооп табышыңыз керек. Эме, заманбап пианинода канча клавиша бар? Заманбап пианинода? Заманбап пианинода канча клавиша бар? Ооба, сизди билсе керек деп сизге чалып атам да эке. 23 секундабыз калды. Болуң, байке 10 секунд калды. 2003 Болуң, байке 2 секунд калды. 35. Болду, өчүрөйүн? Өчүрдүк. Азыр өчүрөм. Дейди. Мына өчүрдүм. 35 дейт го, 35ден көп болуш керек, э? Тилекке каршы. Цифратарда биз 1ден 3кө чейин. 3. Бека? 3 номерди берип кой. Ошол жерден бере. Келе койчу, садаган кетейин. Жейбиз. Мен эфир башталганда айттым да, сууну жаныңа алып, керек дейт сага деп. Бардыгын жейм же, бирлет иштейм. Жок, бирөөсүн. До конца эмес, бирлет иштесем болду? Жарым иштеп болуптур. Жарым. Бул азыр мындай айтайынбы? Булар жаш, эми өсүп келаткан, өтө ачуусуз эмес. Кичинекейин кармасаң. Өзүң бандай көрө казган адам окшойсуң. Жок, неме? Кичинеси шайтан кичинесинен курк дейт го. Калембирдин кичинеси жаман ачуу болот. Ошондойбу? Шене бериң.
Алдайын дедім оқышпай қалдық ше. Атак айттым го, акыл эс жакшы dedi. Монжа жейин, э? Ошончо же. Суну берсең мен ачып берип турайын сага, даярдап турайын. Шап. Жутуш керекпи чайнап? Чайнап суу менен артынан лүп этесиң да. Кокус, урматтуу туугандар, кокус өлүп кала турган болсо. Жок, мен силерди жакшы көрөм. Кеттик, э? Жакшы. Рытпа апи. Аз кайра жейсиң десең. Мынчачу, э, бул? Мен айттым, кичинекей таңда дедим, кичинекей ширин эле болчу. Нормально. Кийинкисинен буйруса ойлонуп чалабыз. Айтпаса мен акылдуулар чогулуп турат элем. Так. Экинчи суроо. Негизи осури жакшы көрөм мен. Токтойм. Сен бүгүн биздин эфирге Бирок мынага чыдап капал болупсуң. Даярсың экинчи суроо? Азыр. Адамдын канча кабыргасы бар? Bir jardan 9 kere. 19 taksan da? Таксан? O taksan. Неге таксан? Birisinin ayağını kılıp olun be. Çok mesaj hoşla. Bu tilim camına düşüyordu değil mi? Тилиңмен жебешиң керек эле. Тилиңмен чайнашың керек эле. Так, кимге чалабыз? Медиктер барбы? Тааныштар. Сага мындай жардам катары айтайынчы. Бакыт империя дейт. Жок аял болбойт. Эржигит империя. Ал вообще болбойт ал. Адилет стом дегенге салсаш. Жанагы стом. Стоматолог экен. Стомат. Кабырга боюнча, тиш боюнча айтып бердим. Каяка кетти жаным, не көрдүм рамаки. Сага чалыш кетти. Вы позвонили. Абонент недоступен. Бара да. От болуп күйүп баратам. Эфир бүткүчөңдү. Так, Бекзат оператор дейт. Биримдик ороз дейт. Тагдыр бозадыр. Бозадыр. Тагдыр бозадыр. Тагдыр бозадыр. Ошондой номер бар экен менде. Мына. Бозадыр каерде? Барбы бозадыр деген жер? Кадам жайда. Адам жайда барбы? Кадам жайды тоскола эмес дедим. Бопушчу. Суу көбүчө бербе, кереги тиет, башка суу жок. Ошто биресиң, суу токтоду. Сүймөнкул Башбулак дейт. Только жер менен кошо экен да сеники. Нону карап кола сыймак. Якада Сыймак Керезбеков десе кайда талтырман берин. Меники өзүмгө экен. Сыймак Керезбеков. Онче? Газ показания дейт. Гибрид дейт. Гибрид. Гибрид? Гид деген бар экен. Ал гид, түрк байке. Турцияга барган бизге гид болуп жүргөн. Гибрид. Не кылсам кетет эми? Узеле глобус дейт. Не кылсам кетет? Не кылсам кететми? Көбүрөөк сүйлөп турсаң, оозуңа аба киргизип. Гүлназ эже Маком дейт. Макомдо иштейт. Макомдо неме? Сатуу бөлүмүндө менеджер болуш керек. Май, токтолуп эле коебуз десең. Ата бесплатный реклама Кет калып. Доктор Тилек дейт го? Ал Москвада да. Бул да зубдо эмес беле? Ал да неме? Стоматолог. Данияр Уста дейт. Покрасчик болуш керек ал. Просто баягы Жомарт бар го? Жаңы машина айдай албайт эле. Анан машиналардан сүзө берет эле. Апара бер, баягы номерин шақырып деп. Таныш болуп калдым да.
ушулар баары гифке кетти деп койшумашты. Анысында биз баягы көп машина ойноттук, көп машина караттык дегендейчи. Йомака дейт. Юмак азыр Өзбекстанга кирип кетти. Кече кетиштиби? Жана Сарлы. Бүгүн кетиштиби? Ооба. Бул жанагы неме боюнча КВЗ неме КВЗ бул неменин Өзбекстандын КВН жарым финалга өтүшкөн оштуктар. Ошого кетишти. Жалабат той дейт го. Тааныштар кечирип койгула мени. Атыңар чыгып калса кечирип койгула. Жок, жаштар дача дейт. Неме дачадан келген жаштар командасы да? Неме? Жакшы команда булар өзү. Ой, серьезно? Дача бар го. Түшүндүм, жакшы айттым го, дача десе курорт элестетпегиле. Так. Эми кетти. Имам эмес го? Имам. Ал жок, неме атын сурай албай калган эмесмин да ушул кишинин байкенинче. Ба биздин кинодо, Эрлен деген кинодо чоң эле өтө бир 70-80 актер ойногон, команда чоң эле, анан ошол жерде имамдын ролун алган бир аксакал кишибиз бар эле, актер экен. Ушул номерин алып алып өкөн кишине даярданасыңар деп койду, анан номерин жазып алам деп калып, жазып атыңыз ким эле дешиш да, эмне болду баягы киши. Ага, имам деп койдум. Чалганда, алло имам ака деп өдүмүш. Алло, агай дейт. Чалган эмесмин да. Имаш дейт. Имаш? Я жок, бул вообще баш иштебеген эмес бул. Мухайним дейт баш. Мухайним. Бул брачка болот. Нурали Кадамжай дейт. Я бул да билбейт. Калдаров Аскар дейт. Бир убактарда биздин Калбек дейт. Булар эми концертке даярданат. Киргизиядан нары бери болуп жүрүшөт азыр. Нургазы Камилов. Суроо эле? Суроо эле? Адамдын канча кабыргасы бар? Бул боец да. Кабырга сындырып жүргөндө саны билбесе керек бул. Так, мен 4 кабырга сындырсам, 2 бүтүн калган болсо 6 бар деп коет. Смело. Камера 50 дейт го. Алло, бир камера 50 алам деп аябай аракет кылып ошонун номерин сохранять этип койгонмочумун. Албай калам бирок. Мыкы камера дейт. Ойланма, камера деле. Мыкы камера. Контакттардын көпчүлүгү машинага тиешелүү экен. Гибрид. Уста. Канат ака КГБ дейби? Бул Баткендеги команда. Ооба. Бирок бул номер иштебесе керек, бул 2017 алынган номер болуш керек. Мына да Гетс карасу дейт. Каразака? Каразака ака Киргизия. Киргизиядан карайт го, ушул киши азыр управляющий. Ушуга чалабыз, байке мен мынчасына концерт коем деп коебуз. Суроо боюнча чалабыз деп калдым. Ушуга чалабыз десең. Азыр. Карасу Маданият курсант дейт. Курсант деген брачка бул да тоже. Кастинг дейт. Фабрикада. Кастинг. Номер кастинг. Жана ким экен? Жаштыкта бир кастингге барган окшойт экен. Биз сага кайра чалабыз дегендерден. Биз сиз менен сөзсүз байланышабыз деген. Телеканалдарга мен мурун кастинг көрөт да. Алпар Сулка. Ушундай чалып көрөт окшойбуз, тааныш бир чыгып калса. Бирөөнө да өткөрмөсмүн да. Просто график туура келбей калат эле да мага. Нурбек Киргизия дейт. Каразаккага чейинки. Бул эрте эле убакыт созуп атат булчу. Кийинки тапшырманы аткарбаштын айласы кылып атат. Көрүп алдым жаза кийинки тапшырма акады. Медер деле жейди өткөн ушундай нерселерди? Медерге башка тапшырма алабыз. Эмне кыласыздар? Жок, жей турган нерсе медерге болуш керек эле да. Ал жей береби? Ал жумшагыраак зым болсо деле жеп койгон алчу. Балким медерге чалып көрөтүрүз. Мейли. Өткөндө медер неме медер не деп сохранять этип койгон бир карап койсоң. Не? Көрсөтчү өзүңө. Айтпай да. Медер жакшы болсо керек дейт. Ушуга жетиш керек эле деп жетпей калыппыз да жакшы болсо. Жок, баягы өтпөт дедиңизби көрбөй.
көрбөт кеттим буну. Ооба. Узун болсо окуум келбей калган. Бирок бул да бул кабыргам өлүп кетсе билбейт де. Макул, анда башка бирөөгө чалып беребиз. Мен чалып берем. Чалып беребиз. Ооба. Акыр заман белгилери да. Меде деген жадасы. Тамаша медер көрүп аткан болсоң эгер. Саке. Кандай козу? Жакшыдайсың, кандайсың? Жакшы, каяктасың? Үйдө. Так, бизде 50 секунд убакыт бар дегин. Адамдын канча кабыргасы бар? Адамдын канча кабыргасы бар? Сеники эмес, адамдыкы медер. Сенин кабыргаң эмес. Негизи адам затынын кабыргасыбы? Адам затынын медерлинден эмес. Убакыт чыгат. Таза биле тургансыз ойлонуп алыпсың го, бир цифраны айтайын. Google'га кирип карай койчу, ата бул калемпир жеп атам мен. Карай койбодум мен, өзүм кабыргамды санасам, экөөбүзгө экинчи чыкты да алышпай. Айттым го, сеники башка чыгат. Сеники тем более бирөөсү аяш болуп кеткен уже. Азыр мен туура жоопту берсем, сен не кыласың? 1 миллион утам мен. 1 миллион утам. Эгер туура эмес жооп бере турган болсоң, 2 миллион утадык. Анда туура эмес жооп берейин, а? Ооба. 32 болуш керек. 32 сен тиште айтып го. Жок. Ойлонуп көрөм, 32 болбош керек, анчалык көп болбосо керек, 16 кабырга. 16 кабырга. 16 бир жагында 16 болбойт де. Логично. Таби, сиз матындары кайрок? Бир 26 деп койчу, өлөм кетти. Бир цифраны айтчы. Болем бир цифраны айт. Бол медер. 12ден 24. Бол десем. Аз чалам. Нени жеш керек? Цифра. 24 окшойт. Жок. Жей турганбы? Баягы 3тү таңдадың беле? Баягы 3 болгон. 1ден 3кө чейин. Дагы 1ден 3кө чейинби? Дагы 3 десең. Дагы 3 дейм. 1. Тамаша, медер сени куткарды. А коюнчу тура Тура чыкты. тапты. Серьезно? Серьезно тура тапты. Медерби? Ой! Адамда 24 кабырга бар. 12-12ден. Вот, мен жардамдашып, молодец, медер. Биринчи жолу башын бир нерсеге жетпеш болот. Бирок өткөндө сен да куткардың эле медерди. Ооба. Рота командасыбы? Бирок неме эмне жеңил суроого атайын сага чалганбыз. Ооба. Кыйын суроо берсеңер деле таап коймокмун. Макул, андай кыйын суроо берейин. Жылан эмнеге тилин чыгарат? А? Кандай дейсиң? Жылан эмнеге тилин чыгарат? Жыланбы же бирөөнүн аялыбы дейм. Болбой калды. Эч ташып койгончу. Кете керекчи. Ачамча тамашалар чекесин. Ушундай суроо, кийинки сурообуз. 3-чү сурообузга келдик. Серьезно? Серьезно эле, жылан эмнеге тилин чыгарат? Чыгаргысы келет да. Бирөөгө тиешип аткандыр. Таш коет окшойсуң. Так, Бактияр аке билиши мүмкүнбү ушул суроого? Кайсы Бактияр? Билбейм, Бактияр аке бар экен. Алло, айылдагы кошунам. Жыландар меши жокпу? Карагулжадагы кошунам. Карагулжадан болосуңбу сен? Ооба. Кайсы жеринен? Капчагайдан. Ташып алып кете берсең. Деп коюп кете берсең. Билген адамдайбы? Капчагай. Капчагай ушу. Алайкы өтүп кетип аткан тарабында. Алайга жетейбиз бирок. Өткөндө барып келген бир неме рейсерим айтып атат, мен ооба депчи. Жанагы жер деп. Өлө азыр 2 метр кар бар ал жакта. Жок ай, быйыл жаабаптыр. Бирстек let's go дейт. Ушул жагай бул билбейт, точно билбейт. Бул да фабрикага келген балдар да let's go командасынан Дурусбек деген. Дамира дейт. Дамира. Бул деле билбейт. Дангелчи. Дангел. Бир дос болобуз да, аты Дангел да. Чындап. Чындап, бардыгы Дангел дейт аны. Жок, бардыгы Дангел дегени бул паспортто Дангел деген. Жок. Паспорттагы аты Нурбек Казыбеков. Тансыңар деле керек. Дангел балабы? Дангел эле мурун үйлөнгөнгө чейин.
Азыр билбейм, ойлонуп көрүш керек анысını. Дастан Торнадо дейт. Ушуга чалып көрөлүбү? Мунун кантип Ушуга чалбайлыбы? Жылан тилин билсе керек. Чынында, Жылан тилин жылан билет да? болушу мүмкүн. Ооба. Алло, Краш кандай? жакшы, кандай? Баккендин крашы? Ооба. Сага суроо бар. Жылан неге тилин чыгарат? Ne anlatacağım? Жылан неге тилин чыгарат дейм. Жылан бар го туугандарың? Туугандарың неге тилин чыгарат, Алло. Oğlum tabiatçında oluyor. Короче, Дасан, эгер ушул суроого туура жооп бере турган болсоң, Карасың. мени куткарасың. Эгер туура эмес жооп берсең, мен кирип кетишим мүмкүн дейм. Таркалдык койсоң. Бона бир жообун айтчы, бир жакындаштырып эптеп. 10 секунд. 10 секунд убакыт калды. Silermek o sonucunu çıkarmayın. Çıkarttı. Логический суроо эмес. Логический эмес бу, неме по факту ушундай экен. Ойлонуп көрсөң, мисалы бу жыландардын көзү көрбөйт да. Анан сезет да ошо неме баягы оозундагы тили менен. Бу кадимкидей айтып берип атат го. Эми түшүнүп калабы деп ойлодум да. Эмнеге чыгарат өзү? Билесиңби жок? Неме болуш керек? Булар баягы мен уккамда жыландардын көзү көрбөйт экен да. Целый денеси зрениядан да күчтүүрөөк болот экен да жыландардынчы. Анан баягы жерге жатып жеп, добыча баягы өзүнүн алдына окатын, короче, тил менен сезет дейт да. Алдына коопсуздук барбы жокпу? Молодец. Цифр айт. Неге айтты го анда? Ал билбейм, табиаты деди го. Табиятында ошондой да, табиятты ошондой. Бирөөнү айт. Эсептелбейби? Бирден ичке чейин. Айттым го мен, сен туура билгениң анчалык деле маанилүү эмес деп. Бека? Достук үчүн, 2. 2 дейт. Берем 2ден. Ай. Атайын бир сыноктун бирөөсүн бөлүп койгон. До конца жеш керекпи же муну эле жарым жесе болобу? Жарым же. Шо жеди. Сыйрыбай жедисиз. Тазалап кой дедик да, анан кийин кайра сыймак, эми бул таза бала, эми бул Өзү тазалап алат өзү деп. тазалап алат. Тыккан бала. Азыр Биз келет. ачып койсок анан кийин жебейин деп, жүрбөсүн деп, Өз колу менен ачайын деп. өз колу менен мени. Азыр мен концертке барам де. Сонун болуп барасың. Мол менен кантип барам. Жакшы да, жаныңа эч ким отурбайт. Дистанция сакталат. Пандемия. Бирок бул калемпирде болбойт. Мен жегем. Баягы жаштыгымда мен негизи аркмын го. Кичинекейимде вообще арык элем да. Анан ушуну мындай талкалап туруп Жедеп жедиришет. жедирген да. Жакшы экен. Неге дебейсизби? Куртун түшөт деген да. Буну ачкан. Түштүбү анан? Түштү окшойт, кичине семирген ошондон. Дагы түшүрөбүз. Жейбир. Дагы семиребизби? Буну карс иштетип эле жутурса болобу? Чайнаш керек. Кийин ойлом да, өнөн. Негизи анда мына сизге Даярдап турайын. даярдап туруңуз. Битиштен ал. Ден салып калсын. Бул жакшы эле кетти окшойт. Жакшы эле кетти. Просто запах калып кетти да. Айттым го, жакшы эле. Так, 4-үнчү суроого келдик. Сиз үйлөнгөнсүз ба экен? Жок. Неге деп ойлойм. Кадимгидей эле интересно. Египет пирамидалары эмне себептен курулган? Баргансыңбы Египетке? Жок, Египет барган эмесмин. Неге? Египет Мен өзүм телефондон карап чалайын деп баштапмын го. Египеттин пирамидалары тууралуу ким тарыхты ким жакшы билет эле бизде? Тарыхты билбегендер болсо деле барып келгендер. Барып келгендер барбы?
Икрам акачы. Икрамка алда кирип кетти Өзбекстанга. Ким билет? Усман Султанов дейт. Кутман акабы? Неме бир таанышым бар да, ошо билет болуш керек. Ошого чалып көрдү белби? Чалып көрөлү. Ким дебейсизби? Ким? Роналду. Кеттик. Кутман Султановго чалып көрөлү. Ошол кишини тарыхты жакшы билет да. Номер барбы? Инстаграмдан чалабыз десең. Жок, турбайбы ошол жерде же жок бекен номери? Жок, Месси бар экен. Марлес бар экен. Марсело бар экен. Кеттик өкөчү. Мен өзүм айтып алып, не тоолуп отурдум ана жерде. Рахмат. Нормально экен десең. Оказывается, нормально көрүнөт экен. Малик клиент дейт. А? Ким клиент? Малик Бул неме? клиент. Бир клиентим бар болчу Глобуста. Постоянно жаңы товарлар келгенде же сумка, же саат, же барсетка, же клатч ушундай бир нерсе алып кетет эле. Постоянно неме жаңы товар келгенде братан чалып кой дейт эле, чалат элем, келет сөз 5 миңдик товар алып кетет эле, өзү жалгыз. Ушундай байдын баласы бар го, шаарда чоң койгон тортик Неме? балдар деп аткан. Биздин кызга тааныштырып койчу ошону. Шопинг кылышың керек эле деп жүрө берет эле. Так, Марлесчи? Марлес? Марлес деген таанышым жок эле что-то. Марлес. Билбейт да мага. Марсель аппарат берет мухага дейт го. Целый сүйлөм го. Фаланча менде 1000 сом карыз деген. Муну бир Азамат деген бир бала бар. Ашадан үйрөнгөм. Ал укмуш жазат Асат Продакшндан өкөсү. Бул не аппарат только мухага береби? Ошол моментте жазбойчу деди да, номерин айтты да анан. Короче, ушул балага чалсаң бир аппарат берет. Мухага бериш керек аппарат. Ошондой деген да, анан прикол кылып отуруп, Марсель мухага аппарат берет деп сүйлөп жазган. Не деди эле ошентип жазган да. Мелис. Бул өлүп кетсе билбейт булчу. Мирлан ака дейт. Аны тааныбайм. Айтам го, мен контакт сохранить этпейм да, бул случайно сохранить этилип калгандар да. Муке дейт. А? Муке. Ал дос бала. Беш мүмкүнбү? Жок. Ага вообще чалмаң, азыр мен мына жерде атылып кетем болсо. Чалмаң ага. Жанагы эфирден кийин мени кубалап жүрбөсүң мына жерде. Не муке дейсиң, мен не муке дейсиң? жок, жанагы неме барбы? Серега сантехник дейт го. Чалсаң кыздын голосу жатат го, да жаным. Жок, андай эмес. Жок, бул ачыгын айтайын, бул жердин көрбөсө дереги өзү. Мурат Жалиев ал. Илгерisi кайтты. Мен ойлоп атпайм кызды. Мукени сохранить этип койсо керек. Жок, мен кыздарга ошо кыздар менен сүйлөшө албайм да даже. Жок, когун. Эркекчи. Ошон үчүн бойдопсуздум да. Эч ким карабайт. Муну Муса Баткен запчасть деген точно кыз болсо керек анда. Жок. Точно ушул бала. Муса деген Баткенде запчасть саткан дос бала бар. Майли. Жок, мен просто үйлөнүп электим да, андай темалар смело. Макул. Бирок мен ушул убакка чейинчи бир нерсени айта алам. Инстаграмдын кыздарга вообще жазган эмесмин. Биринчи болуп. Болот. Бир да кызга подписка таштаган да эмесмин. Чүне? Самооценка дың го. Доктор, ал мейли, но номерчи. Мундус тырышчы. Тырыш. Короче, тарыхын айтып береймин. Майли. Мундуз деп дос балабыз бар, фотограф. Чачы күдүрөй, өзүнө жарашпайт да. Бир алайга бир тойго барсак, ал ЗАГСта фото тартып жүрдүк. Биз тамада болуп бардык. Барсак ЗАГСта бир бала ошо өзүнчө катык бала экен да, мына кыжык, ынжык балдар бар го, ошондой экен да. Пешенең тырыштырбачы деп бирдө жөнүндө келип алыпчы.
мен саған не қылдым братан, пешенең тырышқан жақпай тырышпай тартып суретті деп тұр да. Анан кетчиге ошо прикол болып тұр да. Ресторанға келіп сүйлөшүп медер болып тұрсақ байға келді де. Біразке тырыша беріп не деп тұрсаң деді де. Серьезно айтты да баягыча. Анан той тартып атканда кечке ошентип айткан, ресторанга келип алып дагы айтты. Дагы айтты, аны медеркөз угуп калдык кайдан жайдан. Капысынан капилеттен чыгыпчы. Ошол боюнча тырышты. Чалып, пешенең тырышпайлы дейсизден чалып. Тырыш билиши мүмкүнбү Египеттеги пирамидалар боюнча? Жок, бул тем более Москвада. Мухаммед аке дейт. Бул баян пианист братан болуш керек. Пианиного эмнеге чалып алдың? Анан ушуга клавиша боюнча. Деймир ал пианист болсо керек. Где логика? Азыр суроодан кийин Египетке жакында Египетке барып келген эжем бар, ошого чалайын деп кийинки суроо болсо. Таза прикол болдук да, олай. Мыкы байке. А? Мыкы байке дейт. Жа бул да Москвада. Мыкы байке актер дейт. Мыйманбаев да? А? Мыкы байке актер дейт дагы. Жа актерун билбейт экен бирөөсү. Кайсы актер? Нази эже Сохо дейт го. Соховарда администратор эже эле. Медердин тойуна ошол жакта өткөргөнбүз да. Тууган күн өткөрөт. Нурик. Нурик лаган дейт. Kim bu? Lagan? Lagan? Ой, чынаты Lagan ами? Элим бар Нурик деп койсобу. Жок, неме? Хыбковский бала медерлердин классташы болуп келет, анан ХБКда бардыгы Lagan дейт да, муну. Хыбковскийлерге барып, Lagan ким десең бардыгы айтып берет. Неге? Билбейм, Lagan дешет да. Өзү чынаты Нурик болуш керек. Назим ака дейт. Жок, Назим ака билбейт ал. Нексия Куба дейт. А? Нексия. Нексия Куба. Ой, ё-моё. Нургул Бишкек дейт. А? Ал неме? Тамашанын администратору да. Нургуля. Нурдин Алай дейт. Жок. Мо эфирде сөгүнсө болобу? Нурлан, сөгүнө бер. Жок, просто неме кече бир ушу Нурдин Алай десең эстеп кеттим да. Неме бир Алай деген команда чыкты фабрикада, ойноп атат анан. Алайдын балдарын достору көргөнү келип алыптыр да залгачы. Анан дос балдардын арасында деп бири-бирин чумарт эткен тема бар го. Баягы жаш балдар да ойноп атышат. Тамашасы кирбей атат, достор чумарт эте берди да залда деп баны кылып берди. Анан тамашасын ойноп атып бирөөсү сахнадан сүйлөп туруп кирди да сахнанын артыначы. Кирди дагы сөгүнүп атпайм микрофондо. Эмоциясын неме жашыра албайчы, нерви чыгып кетти, эмне болду деп туруп сөгүндү да. Микрофонду чыгып атпай, анысы же зал тола элдин баардыгы укту. 2 секундга катып калды да баардыгы. Унчукпай туруп. Бири-бири көрүп ана пар жарды деп атышпай барды. Мен алып баратам. Мен да катып калдым баягы жердечи. Десе команда сахнанын артында элдин баардыгы укту да баягынан кээде иногда случайлар болот. Баягы микрофон мындай болуп жүрүп, кана бул неме этпейсиңби деп сахнада бир нерсе неметкен сөгүнгөн да баягы секин акырын угулуп калат да иногдачы. Аны баягы микрофон оозунда турат да. Ушу боюнча чыкты да баягы сахнага эмнелер чыгып аткан да өзүн жоготуп берди окшойт. Сөгүнүп берип атпайм микрофонду. Не кылышын билбейм да сахнада туруп алып, анан неме Алай командасы силерге рахмат деп алар. Оюну бүтүнлүгү чыгарып бердим оюндан. Бизде да ушундайлар болот. Алай командасы медердин өлкөлөрү да жаап кеткен болот. Медер алайлык го. Көрдүң медер алайлыктар ушундай болот деп. Эптеп ал жерде жаппаса да болбой калды да. Ситуациядан бир нерсе алып чыгыш керек. Ситуациядан чыгыш керек болуп калды. Ошончо залда апалар отурат, кыздар отурат. Нурлан Насих ким? Нурлан Насип. Насих. Ошол неме шрифтте П кылып жазам го. Акыркы буквасын неме отчество кылып жазсамчы, ушундай X кылып кое берет да. Мындай анан үстүнөн мындай бар да. Х болуп түшүп калат. Ооба. Египетке барып келген тааныштар жокпу жакын арада? Чалбайлыбы анда? Жанагы неме пианино болчу. Муха деген дос болот, бирок ал навряд ли билет да.
Ал номер сохранять етілгіңіз. Жақта эле билесиң. Жоқ, мен мындай да, чалат қой. Мен чалғанда мына ақырқы цифрасын жаттап аламын. Окшош түшүп калсачы? Жоқ, окшош болбойт. Себеби Муханыкын 0,95-0,99 да, акырычы. Анан ушундай жаттап алып жүрө берем. Жакшы экен да. Бирок бул жаман сөгүнөт да бул. Баягы Мухага аппарат берет эди го. Ушу Мухага бериш керек эле да аппараттычы. Марсель. Муха? Египеттеги пирамидаларды эмнеге курган? Египеттеги пирамидаларды эмнеге курган? Мен октом эмне? Барып келгенсиң го Египетке? Гит таныштырганда сетке түшүргөнбүз да. Бойчу. Бирок билем ошол жерде короче канча кул иштесе уруп атып ошо кулдун эле көмгөн ошолорго баягы. Короче, баягы Египетти билесиңби илгери баягы фараондор башкарган го? Ошолорго тиешеси болушу мүмкүн да досум, ошого логически ойлонуп бир жооп бере койчу, бир жооп берип койчу. Жок, типа баягындай ошол досум мамлекеттин типа эмеси болгон да. Символикасы. Главный белгиси дегенде типа ошо фараондор жүргөн жер ушул биздики деп бийигирээк кылып. Ошондо жооп эмне болду? Жок. Окончательно жообун айтпай? Гиттин айтышы боюнча душмандар да ошо эмени белгини көрсүн фараондор ушул жердеги бийигирээк. Мимо. Өзүндө вариант жокпу? Вариант бар. Кандай? Ал жерде, короче, мен окугам. Муну мектепте деп сөздү айландырып отура берейин. Эме фараондорду көмгөн да бул жергечи. Фараондорду алар бог деп коюшкан, билбейчи, бог земли, бог нерсе. Получается, ал жер эмненин кызматын алып барган, эмнеге курган ошондо? Типа күмбөз сыяктуу. Молодец. Бирок тилекке каршы Муха сага жардам берген жок. Сволочь. 3 цифраны таңдадың да, бирөөсү ушул акыркысы калды ушул. Аштан кийин жеш керек эле да муну. Ушундан кийин дагы аш жакшы өтөт. Курсак ачып кетти. Честно, мынаны жей берчи. Медерге эмне кылдыңыздар? Азыр эфирден анда көрсөтүп берем. Кийинки тапшырма ошону кайра аткартат окшойм сага дагы. Хорошо, кеттик. Бир иштейинби? Уверен, биякта дагы суроо бар, алардын дагы туура жооп ала албайт окшойбуз. Бу кетиштеби? Айттым го, дос балдардын мен тааныштарым арасында эң акылдуусу мен да. Кеттик. Дейбиз. Бир эле иштейинби? Бир эле тиште. Тиште десе болушунча тишейт бул дагы суу. Ушундан көрө алма алып келип койсоңор улуйбу десең. Апельсин жок беле? Эле лимон алып келип койбоппуз а? Меники просто баягы честный пионерский да. Футбол ойнойбуз го. Дос балдар менен тааныштар менен ойногондо да баягындай төртүп пайна кылбайм да. Чын жүрөктөн берилип баягындай буну ойлоп, аны ойлоп. Жок. Серьезно? Кой эми. Чындап. Түз. Честный пионерский да меники. Жакшы. Сууңар жаман ширең го, Пияздан кийин сонун өтөт өзү. Ошого айтып атпаймынбы? Пияз канаттан кийин. Футбол ойнойсуң? Ооба. Футболго байланыштуу суроо. Болду. Футбол боюнча биринчи дүйнөлүк чемпионатты ким жеңген? Чемпионат мирди дүйнө жүзү боюнчабы? Биринчи дүйнөлүк чемпионат футбол боюнча. Аны билет. Азыркы Муха билет. Уверен билет. Бул же болбосо бир дос бала бар, Айгыр деген. Аты Айгырбы? Ооба. Кантип өткөзүйдүм аны? Айгыр бар. Бар экен. Айгыр. Неге Айгыр? Контр ойнойбуз да. Айгыр деп жазып ойнойт да өзүнүн атын. Өзү айгыр эмес, бул пони өзү. Пони бою кыска болот да. Чалат да. Бирок уктап атса керек, бул жаман уктайт э. 24 саат болсо да уктап коет да. Алса керек э. Жок дегенде чайпайга турат да. Жок, бул чай ичпейт. Алло. Айгыр. Доске, футбол боюнча биринчи дүйнөлүк чемпионатты ким жеңген? Уругвай. Уругвай?
Ай, красавчик, жаныңдан сенин жонуңдан. Кайсы жылы? Кайсы жылы? Жылым точно эсептелген ошо биринчи дүниелик чемпионат Уругвайда өткөндө ошо Уругвай жеңилди. Браво, досум, сенин бошуң жакшы иштейт экен го, Неге айгыл отур? Майыл досум, салам. Молодец. Айттым го. Айттым, бизге ушундай жанрдан берсеңизчи, мисалы, жашоодо болгон нерселерден берсеңиз, анан мына сабак, кабырга, тарыхтан вообще. Жок, неме кабыргамда тапты бирок тура. Ал чамалап туруп өлкөсү 12ден кылып көрөйчү дейт. Өлкөсүн дейт анда дагы. Молодец, тура тапты. Берейин дагы. Ооба, дагы суроо бар. Кайра айгырга чалып тура берели. Футболдун жиндисине ушулчу. Жок, футбол эмес, эми самолетко байланыштуу суроо. Boeing 737 самолетунун терезесинин жанына отуруу үчүн кайсыл орундуктарга отуруш керек? Самолетко чыкканда билесиң эми. Ооба. Ага. Ошо менен кетет. B, C, D, F, E. A, E боюнча. Боюнча A, E. Балким. Жок, койдум, Boeing канча дейсиз? Boeing 737. Бул обычный ошуп учкандарбы? Же андан да чоңдорбу? Boeing 737. Буга топ койдум да. Хажы деген бар экен. Хажы? Ой. О, хажы деген Бизде да бир хажы бар. Отурса керекчи, кетип калды. Хажы деген, короче, медерин жүрөк оорусу бар. Ким? Медерин жүрөк оорусу бар. Эметти эле? WhatsApp'tan çalsak болобу? Синизим боло берет. Шаму дейт го. Шамы? Шамуэл деген бир Шаму. Шамсудин болуш керек, аты Шамы дешет да бардыгы. WhatsApp'tan бир боло берет. Өткүр деген бир дос бала бар эле да. Москвада. Муну контакт мага кызык болуп атат. Шариктер дейт го. Шариктер деген команда ал дагы тоже. Тоже команда шариктер деген. Шариктер деп бир жаш балдар ойнашкан. Хорошо, кимге WhatsApp'tan кимге чалабыз? Усар өсөр өткүр. Атын тугалдым. Атын тугалдым го. Алдагы номер сохранить этилгенби же? Жок, өткүр старый чинар деп сохранить этип койгон. Себеп бул немеден? Москвада неме старый чинар деген неме бар эле, кафе. Ошондо иштетишет эле ушул балдар. Бул өзү авиационныйда окуйт. Чын эле авиатор командасындагылар деле эле издешсе керек ал, же анчалык неме эмес балар. Албай койду. Тилекке каршы өчүрүлгөн дейт. Келем, дальше башкаларга чалып көрөбүз. Ким бар? Нурсултан братанга чалбайлыбы? Генч братанга. Почему нет? WhatsApp'tan чалыш керек да. Боло берет. Instagram, WhatsApp. Боло берет негизи. Боло берет. Главный сүйлөшүп, жообун алып берсең болду. Туура жооп. Болбосо шарттар бар. Неме, негизи аэропортто иштеген көп эле тааныштар бар. Просто бандай билбей калышы мүмкүн болуп калат да. Интернет өчүп болбосо эле эгер. Интернет өчүп экен. Айттым го мен номер көп сохранить этпейм да. Иногда бааны керек болуп калганда эле сохранить этип коем да. Болсо жалдагы мындай 0558 менен турат. Цифралар. Цифра менен сохранить этип койбойбу? Цифра менен номермен сохранить этип коем. Юмакеге окшоп паланча деп туруп машинасынын номерлери сохранить этип коет экен аркасында. Азамат Абдыкеримов дегенге чалалычы. Азамат деген мурда бизде томошодо ойноп кеткен бала бар. Ушул билсе, ушул билди, болбосо задание аткарганга даярмын. Бирок мен тура эле таптым, а? Азако? Кандайсыз? Жакшы. Эме, Boeing 737 самолетту бар го? Ошонун баягы айнектин түбүнө отуруш үчүн кайсы месталарга отуруш керек? Так. Кайсы компания кылы?
Жоқ, Boeing 737 компания емес. Жоқ. Бізге оның самолет 737, так. Қайсы компаниялар? Жоқ, компания емес. Байке, мен учпаймын, просто бір жерде суроо берилди да, ана сиз ушу суроого туура жооп берсеңиз мени куткарасыз да. Жоқ. Мындайда ана шүндүрсөм сага. Баягы A, B, C, D деп меселер. Ошолордун кайсынысы айнектин түбүнө түшүп келет постоянно? Оң жактан, сол жактан? Так. A, B, C, D. Айнек жак болот. Аха. Кийинкиси? D. D? Ооба. D айнекке түшүп келеби? Ооба. Точно? Эки жактан болот да. Хорошо. Ассалам кайра. Хоп. Атылып кеттикпи? Так, сен сураныштарың боюнча Медерге кайсы жылы тапшырманы аткардыңар эле деп кайра сураганыңан Медердин аткара турган тапшырмасын аткарабыз. Ох, ё. Не кылам? Башыңа кийесиң. Башыма ке? Башыңа кийип, алып келип, мына ериңге алып келесиң. Үзүлбөйт? Үзүлбөйт. Медер канча жол тапты буну. Кулаң астына түшүрүп алсаң жакшыраак болот, кулаң астынан. Мына эмне Медер оозуна тарткан неме резинкабы? Медер экөөң жакын досуңар, келе. Мен чоюп тартам. Эмнияктан тартабыз? Оозуруп колго атта таккандай эле. Секинге тартам. Көзүң ачып тура бер. 3-кө чейин санайын, а? 1, 2, 3, 4, 5. Тартпайсың? Ох, Медерге мына ушул тапшырма аткарылган болчу. Сволочь Медер. Пияз эле жейбирип. Пияз эле жейбирип булчу. Телефон ачабыз. Акыркы? Неме, кольцо обозрениянын билесиң да? А? Кольцо обозрения. Могул жерде бизде Новый паркта бар го. Неме, каруселби? Карусель деп коебуз биз. Мына ошол дүйнөдөгү эң чоң карусель кайсыл жерде жайгашкан деген суроо. Лондондо. Турган эле өрүнөн сүйлөп атат. Лондондобу? А, жок, Парижде да. Парижде беле? Жок. Мимо. Дубай. Короче, уже Европада да? Бак киноларга да чыгып болот, аппак мындай чоң айланат. Ошол да, Ошол. Ким? Билал досун билеби? Ал Бектур Алатоочу? Ал да билбейт. Бектемир досчу? Ал да билбейт. Спонсор ака дейт го, азыр. Уа экен да, атын билбейм да. Таанышыбыз 2-3 жылдан бери таанышыбыз, бирок атын билбейм да. Кечирип. Болбосом сага спонсор болуп жүрөт. Анан Азыр ушул эфирди көрүп турган болсо болду, сага спонсор болбой койсо керек. кумуп чыгат анда. Спонсор Байке деген дагы бар экен. Дагы бирөө бар экен. Анда экөө тең билбейбиз. Өкөн тең билбейм. Ночь. Дагы бирөө нерсе табылды, Сражбы? Жок, ал тура эле. Не бул? Срач деген болот, да? Неганда Ч менен эмес, Ж менен жок. Сражды, сраждин, да? Сраждин, да. Срач дешет да болду. Срач да бул. Мен ошентип түшүндүм да. Мага да эмтеп табам. Ой. Такси сепочка дейт го. Сепочка салып үйдө беле. Ооба, Бишкекке салып бергенде да апам. Мен уже мыналар логикасына мындай көнө баштадым мен. Уже не болоткандар. Сразу догонять этти. Такси Бишкек дейт. Бишкекке каттаган такси. Темка Билайн дейт. Темканын Билайн номери. Темка Ошка. Ушул билеби? Жок, бул контужныйраак, а? Темка билбесе керек ал. Улан гитара дейт. Жок, улан деген эмес. Умар ака дейт. Умиде эже дейт. Урмат Карасуу дейт. Усар өкүл ул дейт го. Кандай? Өкүл ул дейт го. Жок, бул Умар өкүлү бул деген. Умар, короче, Канат Шанаевдин өкүлү бул Умар. Усар өкүл ул. Ошо Умар десем Усар болуп жазылып калды. Айтам го мен ашыкпай жазылып калат го, оңдобойм да. Эметпели, Умида Мансур Уста дейт.
Бул точно эле. Неме, Умида же дегенге салып көрбөйлүбү? Салып көрөбүз. Биздин продюсерибиз эле ушул билсе керек аны. Канча программа алдык, бирөөсүнө да ушундай музыка менен кетип берди эле. Умида же кандайсыз? Жакшы, өзүң кандай? Жакшы, рахмат. Абже 1 мүнөт эле убактым бар да. Дүйнөдөгү эң чоң карусел каякта эле? Кайсы шаарда эле? Америкада болсо керек. Жок, неме Европада да баягы кинолорго түшүп калат, аппак чоң каруселчи айланган. Не, интернетте жок экен. Жок. Мен программада отурам да, түз эфирдечи, анан ошо сизди билсе керек деп сизге чалып атпаймынбы? Жок, мен билбеймин. Рахмат, кичине аракет кылып койгонуңуз үчүн. Не дейсиң? Аракет кылып кичине жардам кылып койгонуңуз үчүн рахмат. Башым жол алайбы десеңиз. Алло. Сен сүйлө. Макул ажы, мен сиздин андан чалып коем сизге. Жакшылыгыңызды унутпайм. Жакшылыгыңызды унутпайм. Не кылабыз? Интернетте жок. Смело го. Ушул Венецияда беле? Лондонда точно эле айттым мен. Дубайда. Эжекем негизи буга чейинки эң чоңу Америкада болчу. Андан кийин Экспо 2020да Дубайда жакында ачылып, 2020-жылы курулду. Канча 1700 адамга чейин батабы экен, ушундай экен. 1700? Бир айланышына мындай толук. Неме? Таңдайбыз 1-ден 4кө чейин. 4-үнчүсү мендер немеси тапшырмасаң кайра. 4-үнчүсү меники только жейинби? Сеники только жейсиң. Үчөндө тең. 4 эле. Медерчи дагы мен канча чыдабай калат эле. Негер 5 жол тартууга жүргөн 7 суроону 5 жолуна турамыз тапты. Жейбиз? Толгобу? Жок. Мурункудай эле. Дагы озгобу? Пешнеги Дагы озгобу дейт. Пешнеги кылбайлыбы? Жумоң болайынчы, жумоңду көп көргөн да. Караша, нериңи алып келчи анда. Чачыңан түшүр кичине. Өзүм тартып алдым. Чач чыгарып кой эле. Дагы. Санайын, сана ойлой коюн. Жүрөк сыкпайды, сразу кырып салчу. Пешне жаман бекен кайра? Пешине жомон тиет экен кайра. Кытышып кетти. Инсан суроолор бүттү? Эфирибизде салына чыкты, жок. Кетирбейбиз. Эфирде программабыздын аягында юмор жаатына келген адамдарга бир сураныч, жалпы телекөрүүчүлөргө, бизге акырында бир анекдот менен жыйынтыктайбыз. Анекдот? Же болсо бир өтө күлкүлүү бир окуя. Бир окуябы? Короче, жашоодон алынган анекдот же болсо. Өтө кыска бир анекдот бар да. Күлгөнгө жетишип калышыңар керек. Короче, бир балык ичип алып суда пешком басам деп турду. Эшик бияктан ачылат десең. Буяктан жаңы бир эшик салбайлыбы? Жерде эле чиге кетпейсиз. Короче, кызыктуу окуя айтып берейинби? Бишкекке кеттабыз. Вашингтон жаңы түзүлгөнбүз. Кайсы жылдары? 2010 9 десең. Жок, 17 эмес, 2016 болуш керек. 16. Жаш балдарсың. Жаш балдарбыз да. Короче, тамаша Бишкекте 8-сезон да ошол убакта. Анан кышында кеттабыз, анан балон жел чыгып, Кочкор атада болуш керек. Жалыпты да, короче, токтогулга жетпей. Бир жерде такси байке токтотту, степ да. Балон желетип алайын деди, вулканизация экен, анан түнү да, где-то бир 11-12-лер чыктык, турабыз. Караңгыда турабыз, желдеп атат, анан Алмазкердин ары көздөй басып кетти эле. Дубалдын кычыгыначы, караңгы жактарга баягындай ишти, пасвайын делам дейт го. Кетти эле. Телефон менен сүйлөшө алайын деп. Сүйлөшүмүш болуп кеткен да. Ал вакытта телефон эле жок бизде, каякта телефон. Анан жок да, кетели десек, Алмазка деп кыйкырып коебуз. Алмаз деп кыйкырып коебуз. Караңгыда, вообще караңгыда талада. Анан эле бир молдо эле көлөккө келип атат да. Чоң. Басып келип атат. Карап турабыз, эмне болуп атат десек, Алмазка экен. Мындай пальто кийип алган, пальтосунун ачылып мындай болуп кетип атат да.
ана қарап мындай қарасам уже светтің жарығына шықты да жарығына шықты мыналар май да қара май бар ғой қара май да енді деп медіре көз көріп қалып қатып қалды бар өлі не болды десек ямаға түсіп кеттім қараңда көрмей кетіп қалды. қараңғыда баяғы замена масладағы баяғы машина оңдаған яма болады ғой замена масло бар екен да ал жерде ал көрмей дуалдың қычығынан өтіп тұр дағы қараңғыда мынандай басқаны түсіп кетіп тұр да ана бүдіп түсіп дағы майға жатып қалады да тұрып ешнәрсені сезбей мындай қарасам мындай асылып шыға тұрған бір нәрсесі бар екен мынандай салса замена масло ескі май құйған бачок көріп ошол бұл же нервничаем болды қайрат шығарады короче Екінші қол салады екінші қол салады шығып келсе шымы пальтосы көйлегі майкасы болды өтіп кеткен. туфли носки полный май да бала костюм жаңа кетіп қалып мындай оқиғалар жаман көп бізде Ең соң шындай қызық оқиға болған жиынтықтаймыз анда. ооба Ақырғы сөз сенден. элге сізге Маған енді. Общий давай деген болса. общий давай деймін ошо барыңыздарға чоң рахмат ушул эфирде чыдап көрүп бергениңерге мага да рахмат ушунча нерсени силердин маанайыңар үчүн жертва болгонума сизге да рахмат мангрыз шапка менен отурганыңызга дейм ошо эфир Оштосу жок билесиз бирок. ооба мага жакты программа мына сууну алып кетейинчи акыркы сууну ошо барыңыздарга чоң рахмат тмж каналы коллектив общийиңиздерге ийгилик Рахмат. Кудай буюрса дагы чакырып тургула мындай программаларды Сөз чакырабыз. отказ жок бизде Бол десек, чоң рахмат келип берген үчүн. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздер менен кийинки программада дагы да кызыктардын үстүндө амандашканча саламатта калыңыздар деп калам.